Эхинококоз деген эмне? Эхинококоз бул өнөкөт мите курт оорусу. Анда мите личинкаларын камтыган ыйлакчалар айрыкча боор жана өпкөдө, ошондой эле башка органдарда дагы пайда болот. Адам эхинококозду кандайча жуктуруп алышы мүмкүн? Адам эхинококоз менен ооруган мал менен байланышта болгон учурда, ачык көлмөлөрдөгү сууну ичкенде жана булганган топуракта өскөн, жуулбаган жашылча жемиштер менен азыктанганда ооруну жуктуруп алышы мүмкүн. Адамдар үчүн ооруну жугузуучу негизги булак оорулуу иттер. Адатта иттер оорулуу жаныбарлардын ички органдарын жеген учурда ооруну жуктуруп алышат. Эхинококтун личинкалары иттин ичегисине киргенден кийин жетилген чоң көлөмдөгү тасма куртка айланат. Ит заң менен бирге сырткы чөйрөгө митенин жумурткаларын бөлүп чыгарып, топуракты, сууну жана өсүмдүктөрдү булгайт. Эхинококоздо кандай симптомдор пайда болушу мүмкүн? Эхинококоздун симптомдору узак убакытка чейин байкалбашы мүмкүн жана мите кайсы органды жабыркаткандыгына жараша болот. Оң кабырганын астындагы оорутуу, салмактануу, саргайуу, жүрөк айлануу жана кусуу, боордун, ал эми дем кыстыгуу, жөтөл жана көкүрөктүн оорушу өпкөнүн жабыркаганынан кабар берет. Эхинококоздон кантип сактануу керек? Эхинококоздон коргонуу үчүн төмөнкүлөр зарыл. Иттерге ар бир 3 ай сайын дегельминтизациялоо жүргүзүү. Иттерди дегельминтизациялоо боюнча ветеринардын сунуштарын аткаруу. Топурак, жашылча, ашкөк чөптөрүн эхинококоздун козгогучтары менен булгабашы үчүн итти байлоодо кармоо. Дегельминтизациялоодон кийин ит жаткан жерди тазалоо. Жаныбарлардын жабыркаган ички органдарын таштап салбоо жана иттерге бербөө. Аларды жерге терең көмүү же өрттөп салуу зарыл. Жаныбарлар менен байланышта болгон соң, ошондой эле бакчада иштегенден кийин колду жакшылап самындап жуу. Мөмө жемиш, жашылча, ашкөк чөптөрүн шорголоп аккан сууга жакшылап жууп туруп пайдалануу, кайнатылган гана суу ичүү. Оору өз убагында аныкталбаса жана дарыланбаса, олуттуу татаалдашууларга жана майыптуулукка алып келиши мүмкүн.